саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Бишкек административдик соту бүгүн Клара Сооронкулованын арызын четке какты. Ал Садыр Жапаровду президенттикке талапкер катары каттаган БШКнын чечимин жокко чыгарууну сураган. Сооронкулованын айтымында 10 январга кезексиз шайлоо дайындалып, бирок үгүт аракеттери баштала электе эле Жапаров республиканы кыдырып шайлоочулар менен жолугушууларды өткөргөн. Демек, бардык талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүлбөй калган. Садыр Жапаров Шайлоо дайындалары менен президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров өз бийлик укуктарынан пайдаланып, мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнөн колдонуп, административдик ресурсту пайдаланып, көптөгөн адам катышкан жолугушууларды бүткүл республика боюнча өткөрдү. Ал жолугушууларда шайлоо пландары менен шайлоо убадалары айтылды. Предвыборные планы, предвыборная программа, предвыборное обещание. Мындай эрежелерди мурдагы президент Атамбаев көз көрүнө жана наадандык менен бузчу. Бирок ал кезде да, кийин дагы аны эч ким сотко берген жок. Демек өлкөдөгү азыркы абал алда канча демократиялуу. Анткени Атамбаев андай арыз бергендердин башын жулуп алмак. Сооронкулова болсо бүгүн сотто Садыров менен анын тарапташтары ага атаандаш боло ала турган саясатчыларга басым кылган деп да билдирди. Канат Исаев необоснованно отказался от замещения должности. Канат Исаев негизи жок эле президенттин милдетин убактылуу аткаруудан баш тарткан. Ошондуктан ал убактылуу милдет Садыр Жапаровго өткөн. Баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Аны Канат Исаев өз эрки менен жасаган жок. Аны ошол кездеги саясий кырдаал талап кылган. Жана менин оюмча Канат Исаев басым алдында болгон. Ошондой болору башынан эле пландалган болуш керек. Окуянын баары президенттин милдетин Садыр Жапаров аткарсын дегенге келаткан. Он выстраивался таким образом, чтобы исполнял обязанности именно Садыр. Өмүрбек Текебаев такай каалайм дегенге Конституция жол бербейт. Президент кызматтан кетери менен анын милдетин спикер аткарууга тийиш болчу дейт. Андай болгондо мыйзамды Канат Исаев дагы жана ага чейин 4 күн спикер болгон Мыктыбек Абдулдаев дагы бузган. Бирок аларды да эч ким сотко берген жок. Юристтин баары Жапаровго гана каршы. БШКнын өкүлү болсо бүгүн арыз берүү мөөнөтү өтүп кеткен деп да билдирди. При досрочных выборах президента кезексиз президенттик шайлоо болгондо мыйзамга ылайык бардык шайлоо аракеттери 4-төн 1-ге кыскарат. Демек 4-төн 3-ü гана калат. Мыйзамдын 44-чү беренесине ылайык арыз берүүгө 3 толук күн бөлүнгөн. Бирок убакыт 4-төн 1-ге кыскаргандыктан жыйынтыгында 2 гана күн калат. календарь днем это получается 2 дня, 2 календарных дня. Жарыш сөз учурунда Сооронкулованын коргоочусу Нурбек Токтакунов сотко кайрылып, мыйзамдын тамга сынаган эмес, анын ички маанисине, духуна таянып чечим чыгарууну, Садыр Жапаровду шайлоодон четтетүүнү суранды. Бирок окуянын ички маанисине таяна турган болсо, Жапаровдун тарапташтары азыркы болуп жаткан окуялардын ички мааниси боюнча Садыр президент болуш керек деп да чыгышы мүмкүн. Уважаемый судья, ничего не бойтесь. Урматтуу сот, эч нерседен коркпогула. Силер бийликсиңер. Силер бийликтин өз алдынча бутагысыңар. Силер президенттик бийликтен да үйдө турасыңар. Ишенип койгула. Президенттер тууралуу мен айткандын баары туура чыгып атат. Садыр Жапаров тууралуу дагы менин оюм ошондой болот. Абал өзгөрөт. Бүгүн мыйзамдуу чечим чыгаргыла. Болгонун болгондой кылып, анан биз силерди коргоого алабыз. И вы будете под нашей защитой. Турмушта болуп жаткан көптөгөн окуя Конституция же башка мыйзамдарда каралган эмес. 4 октябрдан кийинки окуялар болсо таптакыр күтүүсүз жолдор менен өнүгүүдө. Ушундай болоору тополоңду пландагандардын оюна да келбегендер. Бирок бийликти шамдагайлык менен илип кеткен жаңы күч 30 жылда оңолбогон турмушту оңдойбуз жана ал үчүн бардык жоопкерчиликти өзүбүзгө алабыз деп атат. Мурда жогорку бийликке каршы чыгып келген саясий күчтөрдүн каалаганы менен мүмкүнчүлүктөрү бири-бирине дал келчү эмес. Азыркы жаңы бийликтин колунда болсо, биринчиси да, экинчиси да топтолду. Алардын ар бир аракети 100% мыйзамга туура келет деп айта албайсың, бирок мыйзам бузулду, мыйзам чегине кайтыш керек, бардыгы легитимсиз дей берген ар бир өткөн күн сайын маанисин жоготуп баратат. Турмуш дайым эле мыйзамдуу боло бербейт экен. Кеп ошондо саламат калыңыздар.